Анан Кудай буйруп сиз дубалыңызды көтөрүп алгандан кийин баарыңыздар да келип чатыр жабуу иштери башталат. Чатыр жабуу иштери башталганда чатырдан дагы мындайча айтканда кемчиликтер кете бербейт да. Мисал катары бизде көп кардарлар менен учурлар болот. Ушул жерден бизде пикир келишпештик болуп баштайт да. Анткени дегенде бизде айылда усталарда, айылда үйлөрдүн крышаларын көрсөңүз, ала тоодой болгон бийик мындай тик болгон чатырлар болот. Анан ал чатырлардан болсо каар түшкөндө болсо өзүңүздөр билгендей мондай күптөп эле түшүп калат да. Анан элдер болсо ойлошот да, что чатыр бийик болуш керек депчи. Бирок бул чатырлар эмне болуп бийик болуп калганын тарыхын алып карасак, бул деген айылдагы баягы атайын билим албаган усталар чатырды жаап жатканда каар туруп калбасын деп, өзүнө өзү мындайча айтканда мындай неуверенный болгондо алар бийиктетип кете берип, ошол бийик чатыр мындайча айтканда Кыргызстанда модага айланып кеткен да. Ал эми биз проект чыгып атканда биздин архитектор балдар ошол регионго жараша, мисалы Чаткалда каар башкача жаайт, Ат башыда башкача калыңдыкта жаайт, жана ошондой эле Көлдө, Бишкекте башкача калыңдыкта жаайт да. Ошол kaардын өзүнүн нормасы бар. Ошол kaардын нормасына жараша чатырдын анан градусу деп коет, 40 градус болобу, 30 градус болобу, 35 градус болобу деп, ошол kaардын канча көлөм кулашына, мындай жаашына жараша градусу чыгат да. Анан биздин үйлөр салыштырмалуу, мындайча айтканда, айылдагы салган үйлөр менен салыштырмалуу чатыры жапысыраак болушу мүмкүн. Ошол учурда бизде кардарлар ойлошот, чатыры жапыс болуп калыптыр, бул каар туруп калабы, каар түшпөй калабы депчи. А негизинен каар жанакындай күптөп түшпөш керек да. Каар ошол жерде туруп, кармалып, өзү ээрип жок болуш керек да.